Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому Ак Кеме YouTube каналында сиздер менен жаңылыктар түрмөгүндө Адилет Аманголов. Саламатсыздарбы? Улукбек Мариепов Токио Олимпиадасына бара турган спортчулар менен жолукту. Спортчулар жолугушууга Олимпиадага катыша турган параддык кийим кийип барышты. Жеңишке жетишкен спортчуларга байгелүү фонд каралганы кабарланды. Алар биринчи орунга 10 миллион сом, экинчи орунга 7 миллион жана ошондой эле үчүнчү орунга 5 миллион сом. Спортчулардын башкы машыктыруучуларына жана медицина кызматкерлерине дагы акча каражаты каралган. Жолугушуунун соңунда Мариепов курама команданын капитаны Атабек Азизбековго мамлекеттик тууну тапшырды. Италия курама командасынын дарбазачысы Жан-Луижи Донарума Евро 2020 турниринин мыкты оюнчусу болду. Бул тууралуу УЕФАнын маалыматына таянуу менен чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Ага ылайык Донарума өзүнүн командасы менен Евро 2020 турниринин бардык оюнуна катышкан. Топтук этапта ал өз дарбазасына бир дагы гол өткөрүп жиберген эмес. Европа чемпиондугунун акыркы оюнунда командалар пенальти сериясына жетип жеңүүчүнү аныкташы керек болчу. Донарума Жейдон Санчо жана Букайо Сакинин соккуларынын мизин кайтарууга жетишкен. Дагы бир англиялык футболчу Маркус Рашфорд таамай сокку узата алган эмес. Италия тарыхта экинчи жолу Европа чемпиону болду. Буга чейин ал 1968 жылы ушундай ийгиликке жетишкен. Дагы эки жолу тагыраагы 2000 жылы жана 2012 жылдары италиялыктар күмүш медалдын ээси болушкан. Москва шаарындагы Кузьминки метро станциясынын жанында мигранттардын массалык мушташынын себептери айтылды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышты. Басылмалардын маалыматына караганда 11 июлда Москва облусунун Химки шаарында Кыргыз өлкөсүнүн эки жараны бычактан жарадар болушкан. Алардын жолдоштору тажикстандыктардан өч алууну чечишип, 12 июлда саат 19:00 жолугушууну белгилешкен. Ошол учурда эч кандай тирешүү болгон эмес, бирок агрессияга алдырып жиберген мигранттар коңшу райондордон кармала баштаган. Жалпысынан мушташка 180ге жакын адам катышкан. Полиция мушташтын 94 катышуучусун кармаганга жетишкен. Калгандары качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Окуядан 2 адам аргандай жаракаттар менен ооруканага жаткырылганы айтылды. Буга чейин Москва шаарындагы Кузьминки метро станциясынын жанында жүздөгөн мигрант массалык мушташ уюштурганы белгилүү болгон. Ички иштер министри Улан Ниязбеков, орун басарлары Нурбек Абдиев, Октябрь Ромамбетов жана Эркебек Аширхожаев менен бирге коронавирус илдетине каршы вакцина алышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ал эми министрдин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаков эмгек көргөсүндө болгондуктан ал кызматка келгенден кийин коронавируска каршы эмдөөдөн өтөт. Андан сырткары ички иштер органдарынын жалпы өздүк курамына вакцинасы алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн деп жазылат маалыматта. Кыргызстандагы спортчулар Олимпиада оюндарына даярданууда. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиктин адиси Марат Аскарбековдун айтымында учурда алар атайын окутуу машыгууларды өткөрүшүүдө. Бардык уюштуруу суроолорду чечилди. Алсак, спортчулардын параддык жана спорт кийимдери, билеттер сатылып алынган. Эске салсак, Кыргызстан капчыгында Олимпиада оюндарына 18 жолдомо бар. Ири спорттук иш-чара 23 июлдан 8 августка чейин Токиодо өтмөкчү. Аксыда 8 адамды сел агызып кетти. Алардын ичинен 6 адамдын сөөгү табылган, 2 изделүүдө. Изделгендердин арасында 5 жана 3 жаштагы бөбөктөр бар. 12 июль күнү кечке мал Аксынын Ак жол жана Жаңы жол айыл аймактарында сел жүргөн. Кытайдын Sinopharm вакцинасы Ошко жеткирилип эмдөө түйүндөрүнө таратылды. Коронавируска каршы вакцинанын биринчи партиясы менен Ош облусуна 85 000, Ош шаарына 50 000 доза жеткирилди. Жалпысынан облуска 175 000, шаарга 110 000 доза бөлүнгөн. Калкты тез арада эмдөө үчүн базарларда, ири дүкөндөрдө кошумча атайын эмдөөчү жайлар ачылат. Эске сала кетсек, 11 июлда Кыргызстанга Кытайдын 1 200 000 доза Sinopharm вакцинасы алынып келинген.
Аксы районунда селден жабыркаган тургундарга тиешелүү жардам көрсөтүлөт. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ошондой эле министрлер кабинетине селдин кесепетин тез арада жоюу тапшырмасы берилди. Эске сала кетсек, кече нөшөрлөп жааган жаандан улам Талды булак жайытында сел жүрдү. Агым 8 адамды агызып кетти. Түндө издөө иштеринде 2 эркек жана 4 аялдын жансыз денеси табылган. Ал эми дагы 2 киши дайынсыз болууда. Бүгүн 13 июль күнү түнкү саат 2:00 чамасында Баткен районунун Актатыр айылында элдик кошуун тарабынан Тажикстандан 4 тонна жүзүм ташып келе жаткан адамдар кармалды. Алардын айтымында кыргызстандык эле адамдар жүк ташуучу унаа менен Тажикстандан чыккан жүзүмдү Лейлек району аркылуу алып келе жатышкан. Окуя болгон жерде укук коргоо органдары барып, элдик кошуундан кармалган жүктү аларга өткөрүп беришен жана мыйзам чегинде чара колдонула тургандыгын билдиришкен. Бирок элдик кошуун аларга ишенбөөчүлүк көрсөтүп кармалган жүктү бербей коюшкан. Укук коргоо органындагы өздүк булактардын маалыматына караганда түнкү саат 5:00 чамасында Баткен районунун Актатыр айылынын аймагында элдик кошуундун мүчөлөрү Лейлек районунан Баткен шаарына көздөй бара жаткан жүк ташуучу 2 унааны токтотуп, ичинен 450 яшик жүзүм бар экенин аныкташкан. Биринчи унаадагы жүктүн ээси Кыргызстандын жараны ИН аттуу жаран өзүнүкү экендигин жана унаага жүктөлүп жаткандагы жөнүндөгү видеолор бар деп билдирген. Экинчи унаадагы жүктүн ээси аныктала элек. Унаанын айдоочусу жүктүн ээсин билбээрин айткан. Актатыр айылында жалпысынан 50-60 чакты жергиликтүү тургундар чогулган. Бул боюнча милиция кызматкерлери иш алып барууда, учурда такталууда. Mana жамаат имамды көрдүңөрбү? Өзүнүн атын өзү булгап жүрөт. Меники Кыргызстандыкы мына 100% мына. Mana onu каяктан жүктөдүң mana onu? Муну шофер билет, шофер жүктөгөн мына. Каяктан жүктөдүң бекке? Муну мен айылдан жүктөдүм. Мага Айбек жүктөп берди. Кайсы Айбек? 60 жылдык. Тажикстандыкыны жүктөп келенби? Мен мага 100 яшик бар деди, мен айылдыкы деп ойлодум. Сен жаңы не дедиң? Айбектики ушу Тажикстандыкы, буна өзү билинип турат, явында да чоң-чоң.